таза суу менен эмне кылат экенбиз? Чайкайбыз. Чайкайбыз таза болгондон кийин кантебиз колубузду? Колубузду арчыйбыз. Арчыйбыз таза чачыкка ого чейин кичине колубузду кургатабыз, кургатып, анан тамакка барып отурабыз. Отурганда дагы эмне дейишибиз керек? Тамакка баштаардан алдын Бисмиллахир-рахманир-рахим деп анан тамакка отурабыз, Ушул ден соолук чыңдоо каанасынын адистери Кадамжай районунун Баткен окуясындагы эвакуация болуп келген элдерде кар алып, жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча маалымат берип жүрөбүз. Биз барган жерлерде көбүнчөсү ушул жаш балдардын ич өткөк оорулары катталып жатканга байланыштуу ич өткөк оорулардын алдын алуу боюнча, ошондой эле жогорку кан басымы барлар катталып атат, ошол жогорку артериялык кан басымынын алдын алуу боюнча маалымат баракчаларын берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Көптөгөн оорулар бул тамак аш аркылуу жугуучу инфекциялык оорулар ушул тамак аш аркылуу бериле тургандыгын буларга өтө басым жасаштарын эскертип, тамак ашты таза балдарды дагы колдорун тамактанаардан алдын колдорун жууп, тамактануусун сунуштап, маалыматтарды берип, маалымат баракчаларын таратып жатабыз. Буга чейин дагы давление боюнча иш алып барып жүргөнбүз, айларга барыпчы. Давление боюнча, жугуштуу оорулар, ошондой эле жугуштуу эмес оорулар боюнча негизи элдин маалыматтуулугун жогорулатуу биздин негизги ишибиз болгондуктан ушул событияга дагы байланыштуу көп айылдарга барып атабыз. 46 айылыбыз бар Кадамжай районунда. 46 айылдын ичинен почти бардык эле айылдарга барып чыктык да. Айыл өкмөттөрү бар, 4 айыл өкмөт бизге карайт да. Ошол айыл өкмөттөрдө ар бир айылда болгондо дагы 200-200 ашуун элдер жайгаштырылганда үйлөргөчү. Ошолорго маалымат жеткирилип атат баарына. Алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз.